بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. السلام عليكم. الدرس التاسع توغزنش سباق جدك. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ من خبر، هذا مبتدا، الرجل بدل. عند كني اسم إشارة دنجين ألف لام من إنجليزي سوس بدل بولد تكون ساقط تكمس. بول كيشي كيم؟ من هذا الرجل؟ نيجزنا من هذا ده بتقطع قصق جد كلكتب بولد. عند كني ما نسيت شق جداد. الرجل دجن قشمشة سوز. هو عباس، على عباس هو مبتدا، عباس خبر. عباس تاجر، عباس صوداجر، عباس صوداجر، عباس مبتدا، تاجر geçiresingер خبر. Ошон үчүн эки тең домма харакатын алып жатат. عباس تاجر غني، عباس бай صوداجر дейт. عباس مبتدا، تاجر خبر، غني صفة. Кандай саудагер? Бай саудагер. Азыр жаңы тема. Сыфа деген. Сыфа бул сыпат деген сөздөн. Мындайча айтканда биздин сөз кыргызча сыпат деген сыфа деген сөздөн. Сыпаттоо, сыпаты. Сыфа бул сөздүн кандай экендигин сүрөттөгөн сөз. Кандай деген суроого жооп берет. Сыпаттап жаткан сөздү 4 нерседе ээрчийт. Ал эмнеде ээрчийт? Биринчиси харакатында, экинчиси санында, канча саны, бирби, экиби же көппү. Родунда мужской же женский. Бул үчүнчүсү анан анык же анык эместигин. Ага алиф лам кошулабы же кошулбайбы? Ошондо ээрчилет. Бул жумланын сүйлөмдүн кошумча мүчөсү, негизги эмес. Ал болушу дагы мүмкүн сүйлөмдө, и болбошу дагы мүмкүн. Мисалга алсак карагыла. Мухаммадун талибун муштахид. Мухаммад аракетчил студент. Талибун домма менен, муштахидун домма менен. Талибун жалгыз, муштахидун жалгыз. Талибун мужской род, муштахидун мужской род. Талибун анык эмес, алиф ламы жок сөз, бул дагы алиф ламы жок келет. Эми жа ал мударрису ал жадиду. Жаңы мударрис келди. Жаа бул фи'л, ал мударрису иншаллах фа'ил дегенди өтөбүз. Кийинки сабактарда домма менен болот. Ал жадиду дагы домма менен. Бул мужской род, бул дагы мужской род. Бул единственное число, бул дагы единственное число, жалгыз. И бул алиф лам менен, и бул алиф лам менен. Ал мударрису жадидун деп койсок туура эмес болуп калат эгер сыпаттап жатсак. Жа ал мударрису жадидун деген. Зайнабу талибатун муджтахидатун. Зайнаб бул женский родто, и талибатун бул хабар. Хабардын сыфаты тоже окшош болуш керек баардык жагында. Родунда, санында, харакатында окшош болуш керек. Захабат ал мударрисатул жадидату. Ошол сыяктуу эле. И бул жерде карагыла, кантип өзгөрөт. Ал китабу алал мактаби ал жадиди. Китеп жаңы партанын үстүндө. Алал мактаб үстүндө партанын, кандай партанын үстүндө? Жаңы партанын. Көрдүңөрбү? Жадид деген сөз полностью китап деген сөз, мактаб деген сөздү ээрчийт. Алиф лам менен болсо алиф лам менен. Харакаты касырабы? Харакаты касыра. Жалгызбы? Жалгыз. Мужской родбу? Мужской род. Сыфа деген ушул баракаллаху фикум. Китепке кайталы. Хамидун мударрисун. Хамид мугалим. Мубтада жана хабар. Хамидун мударрисун жадидун. Хамид жаңы мударрис. Хамид мубтада, хамидун мударрисун хабар, жадидун мударрисун хабар, жадидун сифа. Ма хада бул эмне? Ма хабар, хада мубтада. Хада туффахун бул алма. Хада мубтада, туффахун хабар. Ат-туффаху факихатун лазизатун. Туффах дамду фрукт. Дамду фрукт дейт. Ат-туффаху мубтада, факихатун хабар, лазизатун эмне сифа. Мада көрүңөрбү? Сифа сыпаттап жаткан сөзүн баардык жагында ээрчип жатат. Мазалика тигил эмне? Залика усфурун ал чымчык. Ал усфуру таирун сагирун. Чымчык бул кичинекей канаттуу дейт. Кичинекей сагирун. Таир деген канаттуу, сагирун кичинекей. Баардык жагында ээрчип жатат. Ал усфуру мубтада бул хабар и сифа.
Al arabiyatu lugatun sahlatun. Arapski жеңил тил дейт. Al arabiyatu mubtada, lugatun til, xabar, sahlatun sifa. Al arabiyatu lugatun jemilatun. Arab tili, arabski qo'z til deyt. Al arabiyatu mubtada, lugatun bu xabar, jemilatun sifa. Naam. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar hareketçil student. Mubtada, xabar, sifa. ومحمود طالب كسلان. محمود جنا محمود مبتدا خبر صفة. негизинде бул сөз полностью бул сүйлөмдү ээрчиттеп деле токтоп койсок болот вау аркылуу. Бирок иншаллах эч нерсе болбойт. Кеслану дедиңер. Көрдүңөрбү? Без танвина. Эми эрежеге кайтабыз. Алиф жана нун менен бүткөн сыпат сөздөр танвин кабылдабайт. Мисалы кеслану. Каслянун деп айтпайбыз. Жауану, каслян деген жалкоо деген сөз. Жауану бул аябай ачыккан адам. Годбану аябай ачууланган адам. Буларга дополнительно ан деген эки тамга кошулуп атат. Ошол эки тамга дополнительно кошулуп сыпатты билгизип жатса кандай экендигин, значит танвин кабылдабайт. Ошол сыяктуу эле. Махмуд жалкоо талип дейт. Мен анта, сен кимсиң? Ана талибун, мен студент. Анта мубтада, من خبر. أنا من مبتدا طالب خبر. أنت طالب جديد. أسين جانغ ستودنت سينغ دي. أنت دين أسين جانغ ستودنت سينغ. أنت مبتدا خبر صفة. نعم هو أنا مبتدا أنا طالب جديد. من جانغ ستودنت. أنا مبتدا طالب خبر جديد صفة. Үйгө тапшырма окуп койгула. И жана харакаттарын жазасыңар. Баракалафикум. Бардыгын. Бул жерде наат деген сөздү колдонгон. Кээ-бир нахуи, кээ-бир грамматиктер сыфа деген ордуна наат эко бир мааниде колдон. Бирок биз сыфа деген көп колдонобуз. Бул жерге жазбайлы болгула. Мында жазбайлы болгула. Эми оку дейт жанагы эреже. Каслян, жауан, атшан, годбан, мал'ан. Ушул сөздөрдү окуп кара дейт. Ана жауану деп айтасың, жауанун деп айтпайсыңар. Мен ачкамын. Баракалафикум. Бул жерде лимаза деген эмне үчүн деген сөз. Ушундан биринчи бөлүк бүттү. Аллаху а'лам. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Баракалафикум. Ассаламу алейкум.